Ош-Исфана Баткен жолунун Көктала-Пүлгөн жолунда акыркы 4 жылда 30-дан ашык жол кырсыгы катталып, анын ичинен 13 адам каза табып, 80ден ашык адам ар кандай жаракаттарды алган. Кыргызстанда 1 жылда жол кырсыгынан 65 адам каза табат экен. Анын 13-ү дал ушул Ош-Пүлгөн жолунда туура келет. Эмне үчүн дал ушул участокто жол кырсыктары көп катталат жана өкмөт эмне үчүн тийиштүү чараларды көрбөй жатат? Ушул маселени бүгүн Өнүгүү Прогресс фракциясы өзүнүн отурумунда алып чыкты. Өткөн жумада Кадамжай шаарынын кире беришинде оор жүк ташуучу машина оодарылып кетип, жергиликтүү 2 тургундун өмүрү кыйылган. Андан көп өтпөй эле Оштон Баткен областындагы аскердик бөлүктөрдүн бирине машык үчүн бараткан жоокерлер жол кырсыгына кабылып, 28 адам ооруканага жеткирилген. Кадамжай шаарынын жашоочулары жол кырсыктары көп катталып жаткандыктан тийиштүү чараларды көрүүнү талап кылышып, нааразычылык акцияга чыгышкан болчу. Буга байланыштуу бүгүн Өнүгүү Прогресс фракциясы өзүнүн отурумуна тийиштүү министрлик менен ведомстволордун өкүлдөрүн чакырып, жол кырсыктардын себептерин угушту. Ошол спустан Кудай сактап келатат, дагы поворот аябай тар, ошол эле убакта жанагындай тормоз кармабай калган машина болсо, ошол жерде мектеп бар экен, мектептин түз эле 2-нчи этажына кирип кете турган коркунуч бар экен. Көктала-Пүлгөн жолундагы жол кырсыктардын чыгышынын себебинин бири катары андагы жол тоодон ылдый түшүп келип эле чукул кайрылыш болуп калган. Дал ошол кайрылыштагы үйлөрдү оор жүк ташыган жана май ташыган унаалар бир нече жолу кагып, короого чейин кирип кеткен учурлар болгон. Транспорт жана жолдор министри Жамшитбек Калилов жол кырсыктары болгондон кийин абалды көрүп, эми ал жакта кошумча светофорлор жана тосмолор коюлат деди. Үйлөрдү коргоо үчүн бетон тосмолорун долбоорун берди. Кадамжай шаарынын экс-мэри Асанбай Пазылов акыркы 4 жыл аралыгында 30-дан ашык жол кырсыктары катталып, анын кесепетинен 13 адам каза болуп, 80ден ашык адам ар кандай жаракат алгандыгын айтты. Дуганы жасайбыз деген проектте болчу, туурабы? Проектте болчу, жасалган эмес. Асанбай Пазылов жол куруудагы долбоорлорду иштеп жаткан адистерди профессионал эмес деп, транспорт жана жолдор министрлигинин ишин сынга алды. Баткен областы боюнча жаңы жол бүткөндө канча авария болду, канча адам талкаланды. Жок, нормальный бир предложение берип алат, потому что тупой, башы жок. Үйдө отуруп барып турса, Россияда көчө шыпырыш керек алар дагы. Транспорт жана жолдор министрлигинин билдирүүсү боюнча жол кырсыгынын чыгышына айдоочулар өздөрү күнөөлүү экен. Бирок эл өкүлү Исхак Масалиев айдоочуларды күнөөлөөдөн мурда өкмөт тийиштүү чараларды эбак эле көрүш керек эле дейт. Вице-премьер барып, ушу тапшырма берет, светофор койгула деген. Уят эмес баны. Аны ушу райондун акимине деле айтып койсо болот. Өзүбүздүн кызматкерлерине айтып койсо болот. Вице-премьер барып, 4 светофор койдуруп келди, рахматташыбыз керек ба? Кыргызстанда жылына жол кырсыктарынан 65 адам каза болсо, анын 13-ү Кадамжай районуна туура келет экен. Андыктан эл өкүлдөрү жол кырсыктары көп катталып жаткан Кадамжайдагы бул участоктогу абалды тезден чечүүнү өкмөттөн талап кылышты. Көп эле жерде перевал бар, бирок ушунча чукул 15 километр жерде ушунча жол кырсыгы катталып, ушунча адам набыт болуп, ушунча адам жаракат алып аткандай, значит, бир жер туура эмес да. Ош-Баткен-Исфана жолунун долбоорун иштеп чыгууга дал өзү министр катышкан экен. Эл өкүлдөрү 1 айлык мөөнөттүн ичинде бул долбоорду кайрадан карап чыгып, кошумча альтернативалуу жолдун курулушун талап кылышты. Ал эми буга чейин жолдун курулушу боюнча иштелип чыккан долбоор боюнча прокуратура тергөө иштерин жүргүзүшү керек экендигин айтышты. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.